Вирус бүгін Меккеде. Аллах бізді жазалап атабы. Умраға тыюу салынды. Ажылыққа да салынышы мүмкін. Эмне бұл Аллахтың бізге олған жазасуы, же суноосуы. Жакшылы ойлонуп өзүбүздү карап көрөлүчү. Мусулман чөлкөмдөрүндө баалар өтө кымбаттады. Аялдар жылаңач. Мечитке баргандар өтө аз. Аллахтын өкүмдөрү орундатылбай жатат. Адал неке кымбат, зина арзан. Эркекти аял башкарган заман. Кембагалдар муктаждык астында эзилүүдө. Тилекке каршы ушундай бир доордо жашап жатабыз. Бүткүл жакшы иштерди, амалдарды түбү жок баштыкка салып атабыз. Мыкты дары аталабыз, бирок сууну ысырап кылабыз. Кедейлерге садака кылабыз, бирок дароо соц тармактарга мактанып коебуз. Түнкү намаздарга турабыз, бирок тууганчылык мамилени үзүп атабыз. Орозодо ачкачылыкка сабыр кылабыз, бирок сөгүнүп сүйлөйбүз. Аллахтын мүлкү кымбат болот туугандар. Кээ бирлери ажылыкка барышпайт кымбат деп. Бирок башка өлкөлөргө эс алганы бара алышат. Кээ бирлери курбанчылык чала албайм дейт. Бирок карасаң кымбат телефон көтөрүп жүрөт. Аллахтын мүлкү кымбат жана баалуу. Курандан 10 аят окуганга убакыт таба албайбыз, бирок соц тармактардагы толтура керексиз нерселерди окуганга убакыт табабыз. Ооба, Аллахтын мүлкү кымбат, Аллахтын мүлкү бейиш.